Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламдан келип сурады да, эң бактысыз адам ким деди эле, көп жашаган деди. Мына 100 жыл жашайсызбы, канча жашаганды каалайсыз? 110 жыл, нормально? 100 жыл, 110 жыл, 120 жыл. Эң бактысыз адам ким десе, көп жашаган. Жаман амалдарды кылган. Көп жашаган, жаман амалдарды кылган. 80-90га чыкты да кайра эле карта. 80-90га чыктырды да оңолгон жок. Өткөн кеткен келиндердин аркасынан карап отурат. 80-90га чыгып деле ошо элдин башын бириктирген ордуна чагымчылык кылып, аны уруштуруп, буну кагып, ак батасын берген ордуна, башын бириктирген ордуна. 70-80ге чыгып калды. Пайгамбар айткан, мен үммөтүмдүн өмүрү ортосу 60-70 жыл деген. Мени көп жашаңыз, бирок жакшы жашаңыз да, жаман эмес да, таква менен, иман менен, таза, адамгерчилик менен да. Айтып атпайбы, эң бактысыз адам ким? Эң бактысыз адам көп жашаган. Жаман амалдарды кылып жашаган. Жаман амалдарды. Тили менен сүйлөгөн, алдайт. Алла Таалага баш ийүү деген жок. Кудайдан коркуу деген жок. Бир буту көрдө, дагы эле буга баары бир да. Карта, нарда. Я Алла, та сигарет тартат. Кичине пиводон уруп коет. Кандай бул?